Сузак районундагы 9 жаштагы Сумаяны өлтүрүүгө шектелген жаран кармалды. 2021-жылдын 18 ноябрда Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө Сузак районунун тургуну 1984-жылы туулган С.У. ошол эле күнү саат 12:40 чамаларында кызы 2012-жылы туулган Сумая Хосулжанова үйүнөн мектепке чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткандыгын билдирип, арыз менен кайрылган. Дайынсыз болуп жаткан Сумаяны издөө иштерине жалпысынан 63 милиция кызматкери, 250 элдик кошун жана коомчулуктан 150 ыктыярчы тартылып, Сузак айылынын 8540 кожолук курулуп бүтпөй кароосуз калган 14 имарат, кароосуз калган 25 гараж, Жалал Абад Сузак каттамында каттаган 6 маршруттук таксилер жана 78 жеке таксилер текшерүүгө алынган. Атчан ыктыярчылар менен биргеликте эгин талааларында издөө иштери жүргүзүлгөн. Ошондой эле 29 видео камералар текшерилген, бирок Сумая бир дагы видео камерага түшкөн жери такталбаган. Сумаяны издөө иштери Жалал Абад шаарынын аймагында да улантылган. Сузак райондук ички иштер бөлүмүнөн жана элдик коошундар тарабынан курулушу бүтө элек, кароосуз калган 19 имарат жана 22 гараж текшерилген. Анын сүрөтү менен изделип жаткандыгы тууралуу маалыматтар башка аймактарга да илинген. Ал эми 2021-жылдын 27 ноябрь күнү саат 17:00 чамасында Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө балык уулап жүргөн Сузак районунун тургуну 1967-жылы туулган жаран телефон чалып, ал Арал айыл аркылуу агып өткөн Көгар дарыясынын жээгинде жаш кыздын денеси жаткандыгын кабарлаган. Айтылган дарекет Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги жана ыкчам тергөө тобу, Сузак райондук ички иштер башкармалыгынын начальниги жана орун басарлары, райондун прокурору жана райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө топтору барышкан жана суунун жээгинен 3-4 метр аралыкта жаткан болжолу 8-12 жаштагы кыз кишинин жансыз денеси, үстүндө кийимдери жок абалда табылган. Окуя болгон жерде жансыз денеге сырттан кароо жүргүзүлүп, оор жаракаттар жана дене мүчөлөрүнүн сынуусу байкалбаган. Ошондой эле жансыз дене дайынсыз болуп изделип жаткан Сумая экендиги аныкталган. Алгач бул факты Сузак райондук ички иштер бөлүмүндө табылган өлүк болуп катталган. Текшерүү иликтөө иштеринин натыйжасында бул факты Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 130 киши өлтүрүү беренеси негизинде катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тиешелүү бардык соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жана Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын ыкчам кызматкерлеринин жүргүзгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында жогорудагы кылмыш ишин жасоого шектелип, Жалал Абад облусунун Сузак районунун тургуну 1973-жылы туулган У.А. кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Сурак учурунда шектүү күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, Сумаяны мектепке бара жатканда азгырып үйүнө ээрчитип кеткендигин, аны 3-4 күн үйүнүн жертөлөсүндө колу бутун скотч менен байлап кармагандыгын, анын денеси муздап, өлүп калгандан кийин мүшөккө салып барып, дарыянын жээгине ыргытып салгандыгын жана анын кийим-кечектерин толугу менен өрттөп салгандыгын билдирген. Учурда толугу менен тергөө, иликтөө амалдары жүрүүдө. Аталган кылмышка шектүү 1973-жылы туулган жаран Сузак райондогу айылдардын биринде жашап жүргөн, 10 жыл мурда үй бүлөсү кетип калгандыгы жана ал үйүндө жалгыз жашап жүргөндүгү такталды. Тергөөнүн жүрүшү менен Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы аркылуу кошумча маалыматтар берилет. Булак ИИМдин басма сөз кызматы.